Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студиядан мен Нурзада Сүйналиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Маликов Кадыр Курманбекович Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун кеңешчиси болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Тойгонбай Абдыкаров кол койду. Бул туурасында аталган комиссиядан кабарлашты. Кадыражы Маликов Азирети Умар атындагы Ислам институтунда диний билим алган. Андан соң Пакистандагы Абу Ханифа ислам окуу жайын бүтүргөн. 1997-2005 жылдар аралыгында Иордания университетинин шариат факультетин аяктаган. Кийин Испаниянын университетинен докторлук даражага ээ болгон. 2008 жылдагы Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мыйзамын ишке чыгаруу боюнча жумушчу топтун курамында болгон. 2017 жылдан 2020 жылга чейин Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү болуп эмгектенген. 2020 жылы Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары болуп дайындалган. Дин, укук жана саясат көз карандысыз аналитикалык борборунун директору. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы дин жаатында мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана аны жүзөгө ашыруу боюнча иш жүргүзгөн жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын дин жаатындагы ишмердүүлүгүн координациялаган борбордук органы болуп саналат. Кыргызстанда санарип кодекси иштелип чыгууда. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Казакстанда өтүп жаткан жаңы реалдуулуктагы санариптик өнөктөштүк санариптик форумунун жалпы жыйынында билдирди. Кыргызстан санарип технологияларды өнүктүрүү үчүн тең салмактуу шарттарды түзүү боюнча иш алып барууда. Ал эми санарип дүйнөдөгү революциялар жөнүндө айта турган болсок, анда биз мамлекеттик башкарууда активдүү санариптик чечим менен пайда болгон мамилелерди жөнгө салуу үчүн өзгөчө санарип кодексин иштеп чыгуудабыз, дейт ал. Эскерте кетсек, жыл сайын өтүүчү Digital Алматы эл аралык форуму бизнес өкүлдөрүнүн, эл аралык эксперттерден, IT коомчулугунун, мамлекеттик органдардын жана ЖММКнын катышуусунда Алматыдагы эң ири иш-чара болуп саналат. Бишкекте муздак суу жана канализацияга тарифти көтөрүү сунушталууда. Тиешелүү токтом долбоору Бишкек шаардык кеңешменин сайтында коомдук талкууга коюлду. Суу менен жабдууга ичүүчү сууну берүүгө тарифтер төмөнкүчө. Калк үчүн 10 сом 45 тыйын кылуу сунушталууда. Ал эми учурда 8 сом 10 тыйын. Бюджеттик мекемелер үчүн 12 сом 45 тыйын кылуу сунушталууда. Азыр 9 сом 10 тыйын. Суунун бөлүштүрүүгө, канализацияга, агынды сууларды кабыл алууга жана тазалоого болгон тарифтер калк үчүн 3 сом 45 тыйын кылуу сунушталууда. Азыр 2 сом 30 тыйын. Бюджеттик мекемелерге 4 сом 50 тыйын кылуу сунушталууда. Учурда 3 сом. Көп батирлүү турак үйлөрдүн үй ичиндеги жалпы пайдалануудагы суу түтүк канализациялык тармактарын техникалык тейлөөгө жаңы тарифтер сунушталууда. 1 чарчы метр жалпы аянт үчүн 1 жылга 15 сом 10 тыйын өлчөмү каралууда. Бишкектеги бир нече кафе тояштарды өткөрүүдөн баш тартты. Муниципалитеттен билдиришкендей, келишимде ысырапкорчулук жана шаан шөкөттүү үй бүлөлүк иш-чараларды диний жөрөлгөлөрдө курман болгондордун жаркын элесине арналган эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнү пландаган жарандарга кызмат көрсөтпөө тараптары камтылган. Ошондой эле каада салттарды, салтанаттарды жана ырым-жырымдарды иретке келтирүүнү, кыргыз коомунун руханий адептик маданиятынын негиздерин калыптандыруунун жана турукташтыруунун, социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууну көрсөтөт деп айтылат маалыматта. Свердлов райондук акимчилиги тарабынан жүргүзүлгөн иштер Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргызстанда үй бүлөлүк салтанаттарды жана сөөк коюу каада салттарын жөнгө салуу чаралары жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга багытталган.
Кочкордо мыйзамсыз аңчылык кылган жарандарга 32 000 сом айып салынды. Бул тууралуу Жаратылыш министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2 февралда Нарын облусунун Кочкор районунун Кара Кужур участогунда аталган райондун тургундары эч кандай руксат кагазы жок улар атып келе жаткан жеринен кармалган. Кармалган 2 жаранга 10 000 сомдон 20 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле ал жарандарга юридикалык жана жеке жактардан жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнө келтирген зыян үчүн айыптын өлчөмүн эсептөөнүн тактамасынын негизинде дагы 6 000 сомдон 12 000 сом айып пул салынды. Бишкекте 4 март күнү мамлекеттик жана маданият кызматкерлери арасында көк бөрү боюнча достук турнири өтөт. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдешке бардык мамлекеттик жана маданият кызматкерлери катыша алат. Чучугулак 3 март күнү кармалат. Катышуу үчүн командаларды каттоо спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекцияда болот. Каттоо 1 март күнү саат 17:00 аяктайт деп айтылат маалыматта. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берсек. Президент Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламаттыкты сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына жаңы адистештирилген техникаларды, эл ташыган автобустарды тапшыруу салтанатына катышты. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Жолдош президент, техникалар кароого тизилди. Улуттук коопсуздук комитети төрагасы генерал Ташиев. Бишкек шаарындагы Ала Тоо аянтында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда атайын техникаларды жана жаңы автобустарды тапшыруу аземи болуп өттү. Мындай ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдун Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүлөрүнүн негизинде ишке ашууда. Кытай Эл Республикасы тарабынан жардам катары гранттык негизде өзгөчө кырдаалдар министрлигине заманбап, кубаттуу жана эң акыркы үлгүдөгү атайын техникалар алынып келип, салтанаттуу түрдө тапшырылганы турат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигине 20 миллион акш доллардан ашык суммадагы гранттык негизде атайын техникаларды бергендиги үчүн Кытай Эл Республикасына жана төрагасы урматтуу Си Цзиньпин мырзага кыргыз элинин атынан жана өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдиремин. Мындан сырткары 33 даана тез жардам унаалары Борбор шаарыбыздын калкын тейлөө үчүн республикалык бюджеттин эсебинен сатылып алынган 120 даана автобустар тапшырылганы турат. Урматтуу замандаштар, баарыбызга маалым болгондой, климаттын өзгөрүүсү кесепеттүү көрүнүштөргө себеп болуп, натыйжада жер көчкөн, сел жүргөн, суу каптаган, өрт жалган табият кырсыктары элибиздин жашоосуна бүлүк салып, айрым аймактарыбызды экономикалык чыгымдарга алып келди. Мындан улам өлкө калкы менен аймактарыбыздын коопсуздугун камсыздоо күн тартибинде турган башкы маселелердин бири болуп саналат. Белгилей кетсек, атайын техникалар Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине, саламаттыкты сактоо министрлигине жана Бишкек шаардык мэриясына берилди. Мындан тышкары Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорт инфраструктурасын өнүктүрүү департаментине да жаңы автобустардын ачкычтары тапшырылды. Бүгүнкү келген тез жардам автоунаалары биздин акылдуу шаар долбоорунун алкагында коопсуз шаар компоненттин негизинде алынып атат. Жалпы суммасы 169 миллион 347 миң 500 сомду түзөт. Бүгүн 33 тез жардам автоунасы алынды. Жалпы республикага бардыгына бөлүп атабыз. Андан тышкары саламаттык сактоо министрлигине февраль-март айларында дагы 41 автоунаа келет. Андан тышкары биз дагы бир 300 тез жардам автоунаасын быйылкы жылы алалы деп пландаштырып атабыз. Ошону менен биз тез жардамдын жалпы республикадагы элге болгон муктаждыгын жаап алабыз. Бүгүнкү тез жардам автоунаалары ошол алыскы, тоолуу региондорго ыңгайы менен жете турган автоунаалар алынды. Булар биздин элдин тез жардамга болгон кызматынын сапатын көтөрөт деген ишеничте турабыз. Бүгүн 33 тез жардам унаа биз алдык. Бұл 3 категория машина келді. Bir категория Бишкек шаарынан Ош шаарында калат, ал 8 машина. 4 машина Бишкек шаарында, 1 машина Санавиясы, анан Ош шаарына
3 машина. 8 машина Баткен областына бөлінген. Анан алыс жолу начар регионго полуприводный деп коебуз, Соболь машина бөлүндү. Машина ичинде толук аппаратура бар. Эң биринчи бул электрошок деп элдер айтып жүрөт, дефибриллятор, анан портативный электрокардиограф, электровакуумный насос. И так бир чоң ковид убагында бир чоң проблема бул кислородный оборудование. Бул биякта стационарный кислородный бар и переносной кислородный оборудование. Иши кылып машина толук медоборудование бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт куткаруу бөлүктөрүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө долбоорунун алкагында гранттык негизде заманбап 100 өрт өчүрүүчү техникасы тапшырылды. Алардын курамында 5 тонна суу бата турган 75 уна, 8 тонналык 10 уна, авариялык куткаруучу 10 уна, өрткө каршы үгүт иштерине колдонуучу 2 автобус, 50 метр бийиктикке көтөрүлгөн 3 автошаты жана 10 куткаруу жаздыгы, 2-3-5 тонналык суу челектери бар. Өрт өчүргөнгө, адамдар куткарганга көп жеңилчилик болуп калды. Мурун мисалы 16-16 этаждарга жетпеген жерлерге жетип атабыз да, буюрса жетебиз. Бул техниканын өзгөчөлүгү мурунку жетпеген бийиктикке жетет, 54 метр. Мурунку эски мындай машиналарыбыз 30 метр, 50 метр болчу. Анан бизге аябай жакшы болду. Өзүндө насос бар, суу берет. Тиякта ствол бар, автоматический. Бирден туруп туруп эле ошол мисалы 16 этажга киши чыгарбай эле өзү автоматический өчүрө берет. Бияктан немете бересиз. Анан бул машинанын өзгөчөлүгү иштегенге абдан жеңил. Көрүп атасыз, бортовой компьютер бар. Компьютер көбүнчө баары өзү аткарат жумуштарын, мисалы. Биз управление алабыз. Техника безопасности, мисалы, аябай коопсуз туура эмес же кыйшык болуп калса, машина өзү автоматически токтотуп же түздөп ушинтип немете берет да, иштей берет да. Көбүк менен да өчүрөт, суу менен да өчүрөт. Суунун ылдамдыгы 70 литр секундасына берет. Насостун производительности 70 литр да ошондо. Сыйымдуулугу 75 адамга ылайыкталган жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн да ыңгайлаштырылган газ менен жүрүүчү автобустар өз кезегинде шаардагы экология маселесин чечүүгө өбөлгө түзүп, жол тыгынды азайтууга шарт түзөт. Коробка автомат айдоочуга өтө көп жеңилдик берет, биринчиден. Экинчиси 4 женде видеокамералары бар, салон жылуу, өтө ыңгайлуу автобус. Подушка, илгерки автобустарда да рестор эмес булар, подушка. Инвалидтерге, коляскасы менен киргендерге бул кнопканы бассаңыз, автобус ылдый отуруп берет, минтип. Пожалуйста, жак ылдыйлап берет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, жанагы бала бакырасы менен, коляскасы менен кирген жүргүнчүлөргө ыңгайлуу. Алар киргенден кайра ордуна коюп коебуз, автобус көтөрүлөт. Ордуна келет. Өкмөткө рахмат, ушундай автобустарды алып келип берди. Бишкек шаарынын жүргөнчүлөрүнө өтө ыңгайлуу болот деп ойлойм. Андан тышкары шаардык муниципалдык ишканаларга жалпысынан 13 адистештирилген техникалар алынды. 2023 жылдын 1 кварталынын аягына чейин дагы 64 техниканы жана жабдууларды алуу күтүлүүдө. Монополияга каршы кызматы өлкөдө бензиндин баасы 5 сомдон 6 сомго чейин түшкөнүн жар салганы менен Ошто бул баа байкаларлык деңгээлде эмес. Учурда экинчи борбордо күйүүчү майдын бардык түрү болгону 2 сомго чейин гана арзандаган. Бензиндин баасы жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, монополиянын ишмердүүлүгү сынга алынууда. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик кызматы буга чейин Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы 10 сомго чейин арзандай турганын айтып келген. Анда жаңы жылдан тарта күйүүчү майдын дөң баасында төмөндөө тенденциясы байкалганы кабарланган. Бул чекене багада таасирин тийгизип, Борбор калаада күйүүчү май 6 сомго чейин түшкөн. Бирок бул баа Ошто орун алган жок. Каланын май куючу бекеттеринде АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 58 сом болсо, АИ 95 63 сомдон жогору турат. Ал эми солярка 74 сомдон өйдө.
Айдоочулар күйүүчү майдын 2 сомго түшкөнүн байкап, нарыктын дагы төмөндөшүн күтүп жатабыз дешет. Бензиндин баасынын төмөндөшү азык-түлүккө дагы оң таасирин тийгизерин айткандар бар. Бензин туурасы боюнча болсо, азыр бензин куйдум. Вроде 1 сом, 1,5 сом түшүптү окшойт. Эми секин түшүп калса керек, бирок мен дагы уктум 40 сомго түшөт дегенинчи. Эми надеемся, что 40 сомго түшүп калат. Рахмат. Маалыматты уккан жокмун го, бирок сүйүнүп атам. Бизге канча арзан болгон жакшы, бирок илгеркидей 30 сомго түшпөйт эми. Бизге 1-2 сомдон түшсө ham сүйүнүп атабыз. Азыр 58 сомдон куюп чыктым мына жерден, эмпадан. Биттен мен эмес, бардыгылар нормально эле болот. Байкап атасызбы түшкөн? Ооба, кече уктук. 2 сом түштү деп уктук. Биз уккан ошо болду да. Битте бензин менен эместен башка нерселер. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү май өткөн жылга салыштырмалуу 6 сомго чейин арзан экенин билдирет. Ал эми Ошто жаңы жылдан кийинки нарыктын түшпөй жатканы мурунку кымбат баа менен келген күйүүчү майдын кору сакталып жатканы менен байланыштырышат. Ошондой эле нефт трейдерлер күйүүчү майдын 1,5 айлык сапасын эске алуу зарылдыгын белгилешет. Кээ заправкаларда арзандайлык, анткени алар мурда кымбат баада алган запас түгөн элек да. Анан кийинки партиядан арзан алса алар да арзандап калат. Майга болгон баа былтыркы жылга салыштырмалуу 10 сомго арзандады. Башкача айтканда 65, 66, 67 сомусу мүмкүн дегенде 78 сом болот. Бул негизи себеби биз импортко көз карандыбыз да. Россия өлкөсүнөн алабыз 90%га жакын. Ал жакта оптун баасы арзандады. Ошого себеп биз арзандады. Ал жакта арзандаса бизде да арзандайт, ал жакта кымбатса бизде кымбаттайт. Ошого биз импортко зависимбиз. Жогорку кеңештин жыйынында бензиндин баасын чайкоочулук кылып, элдин эсебине отургандар көзөмөлдөнбөй жатканын эл өкүлдөрү айтып чыкты. Депутат Шайлообек Атазов монополияга каршы кызматы депутаттар маселе көтөрмөйүнчө иштебей турганын айтат. Ал эми депутат Ырысбек Атажанов да бензиндин баасы эл өкүлдөрү талап кылгандан кийин Ошто 12 сомго арзандаганын айтып, монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын ишин сынга алган. Алмаз Акынжанович, бул антимонополия деген кызмат качан бир депутаттар маселе көтөргөндө иштейт окшойт. Шерман Матович кече бензинди көтөрсө, Ошто 12 сомго түшүрүп койду бир күндө. Эми бул антимонополия өзү билип, өзүнүн саясатыны жүргүзүп, элдердин үстүнөн мындай чайкоочулук кылып аткандар менен күрөшпөйбү? Ушуга бир тапшырма берсек, урматтуу антимонополиянын жетекчилиги, келиңиздер ушул етти, майды, бензинди, ушул керектелүүчү продуктуларды чайкоочулук жол менен кымбаттатып аткан. Айрыкча мына кыш учурундагы көмүрдү, бензинди кымбаттатып аткан чайкоочулар менен аябыз күрөш керек. Бензиндин баасын көтөрүп айтты эле, азыркы учурда Ош шаарында 12 сом, 13 сомго бензиндин баасы ылдыйлап түшүптүр. Өткөн аптада биздин дагы бир кесиптеш Айбек Осмонов көмүрдү баасын 12 сомго чыгып кетти деди эле, 6 сомго түштү. Биз сөзсүз түрдө биздин депутаттар айтса бааны түшүрөбү? Антимонополия эмне кылып жүрөт? Алдын ала иштерди алып барыш керек да. Күйүүчү майдын баасы Кыргызстанда акыркы жылдары кескин кымбаттоодо. Айтсак 2020-жылы айы 92 үлгүсүндөгү бензиндин 1 литри 35 сом болсо, өткөн жылы 1 литр дизель 80 сомго чейин чыккан, бензин 65 сомдон түшпөй сатылып келген. Учурда Борбор калаада айы 92 бензин литри 55 сомдун тегерегинде сатылып жатат. Дизель баасы ортосоп менен 73 сомдун айланасында. Аймактарда нарк мындан дагы жогору болууда. Кыргызстанда күйүүчү майды Орусиядан алышат. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Кыргызстанда 1 февралда бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Умма Ислам журналынын демилгеси менен өткөрүлгөн иш-чаранын негизги максаты жоолук салынуу боюнча калыптанган жаңылыш ой-пикирлерди жокко чыгарып, аны салынуу маданиятын айтып, түшүндүрүү жана ар тармактагы адамдарды бир аянтчага чогултуу, айымдардын ортосундагы достук, биримдик, ынтымактык сезимдерди күчөтүү болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнүнө карата Умма Ислам журналынын демилгеси менен Бишкек шаарында кезектеги ири иш-чара болуп өттү. Аталган иш-чарага коомдун активдүү мүчөлөрү болгон айымдар,
окутуучулар, дизайнерлер, ишкерлер, студенттер жана ар тармакта иштеген айымдар катышты. Белгилей кетсек, биринчи жолу жоолук күнү 2013 жылы Нью-Йорктук мусулман айым Назмахандын демилгеси менен белгиленген. Алгач бул дата өтө жөнөкөй белгиленип, бара-бара эл аралык майрамга айланган. Бул демилгени Умма Ислам журналынын редактору Элиана Мариям Сатарова көтөрүп чыгып, айымдар арасында ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. Анын алкагында жоолукту шариаттын талабы боюнча жараткандын алдындагы милдет экенин кабыл алган айымдар жана жоолукту улуттук баалуулук жана жөн гана кооз аксессуар катары көргөн аял заты бир ортодо биригип, өз ара диалог куруп, жоолуктун баалуулугун таңазалап келет. Умма Ислам журналынын демилгеси менен Кыргызстанда 1 февраль бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү масштабтуу деңгээлде белгиленип, ар тармактагы айымдар үчүн ири аянтчага айланды. Быйыл бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү Кыргызстандын бардык аймактарында 8-чи ирет белгиленип жатат. Ушул күнү ар бир областтарда, ар бир айылда айымдар чогулушуп, жоолук жөнүндө, анын тарыхы жөнүндө, дискриминация жөнүндө жана биригүү, диалог жөнүндө темаларды козгоп, маарекелерди өткүзүп жатышат. Бул күн Кыргызстанда элдик күн болуп калды деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени канча айымдар майрамдык сезим менен ушул күндү күтүп, бири-бирин куттукташып, жана бири-бирине белек беришип, жана ушундай аянтчаларда бири-бирин диалогго жана өз ара түшүнүүгө чакырып жатышат. Иш-чаранын алкагында жоолук салынууну каалаган 15 айымга жибек жоолуктар сыйлык катары тапшырылды. Өмүрүндө алгачкы жолу жоолук салынып жаткан Айгерим бул күн унутулгус күн болгондугун айтат. Я очень благодарна за... Бүгүн алгачкы жолу жоолук салынганыма абдан кубанып турам. Жана уюштуруучуларга ыраазычылык билдиргим келет. Бул күн мен үчүн өзгөчө күн десем болот. Бардык айымдарды жоолук күнү менен куттуктамакчымын. Пригласили нас. Иш-чаранын жүрүшүндө алгачкы жолу жоолук салынган айымдарга жоолуктун жоопкерчилиги жана жоолук салынуунун баалуулугун түшүндүрүү максатында кыска лекциялар орун алды. Эл аралык жоолук күнү эң сонун маанилүү күн деп мен ойлойм. Анткени бул күнү биз өзгөчө бир сүйүүнү менен, өзгөчө бир ушундай жоолуктарыбызды салынып, кийинип, ушул умамак уюштурган иш-чараларга келебиз. Баарыбыз чогулуп, ушундай бири-бирибизди куттуктап, сүйүнүч таратып, бири-бирибизге Аллахтын айткан сөздөрүн эскертип, Кыргызстанда өтүп жаткан бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү коомчулукта калыптанып калган жаңылыш ойлордон, туура эмес пикирлерден арылууну максат кылат. Учурда жоолукчан айымдар өлкөнүн өнүгүшү үчүн түрдүү тармактарда активдүү салымын кошуп келе жаткандыгын жана ийгиликке жетүүдө жоолук эч кандай тоскоол эмес экендигин баса белгилеген. Иш-чара Кыргызстан боюнча масштабтуу деңгээлде өткөрүлүп келет. Иш-чара жоолукту көркөм салынуу боюнча мастер-класстар, викториналык суроо жооптор менен коштолду. Учурда ар тармакта эмгектенген айымдар кайсыл гана тармак болбосун ийгиликке жетүүдө жоолук эч кандай тоскоолдук эмес, тескеринче кадыр барк алып келерин баса белгилешет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые сестры. Урматтуу эже сиңдилер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү иш-чарада ар тармакта эмгектенген билимдүү, зирек, ажарлуу айымдарды көрүп сүйүнүп турам. Жоолук ар бир айым үчүн ыйык нерсе. Жер жүзүндө 8 миллиард адам жашаса, анын дээрлик 4 миллиарды мусулман. Мен дагы ошол мусулмандардын катарын толуктап, жаратуучуга баш ийип жашаганыма кубанам жана сыймыктанам. Жоолук бул чоң жоопкерчилик. Жоолук салынарда олуттуу даярданып, өзүңдү тарбиялап, олуттуу мамиле кылуу абдан маанилүү. Этого платка о том, что Жоолук күнү бир гана Борбор каалабызда гана эмес, өлкөбүздүн башка облустарында, айыл аймактарында да уюштурулуп жатат.
حبيب رفيق النبي رسول الله. Быйыл Ош шаарында 30га жакын гүлдүн түрү эгилет. Ал үчүн кыш ичи даярдык көрүлүп, эрте жазда гүлдөрдү эгүүгө белсенип турушат. Көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатында учурда кызуу иш жүрүүдө. Гүлгө дагы ушу кадимки жаш баладай кылып мамиле жасаш керек да. Себеби эккенден баштап бунун суусун карайсың, көп сугарсаң, мындай мисалы үчүн көп сугарып кетсе чирип, ирип кетиши мүмкүн. Убагында сугарылбай калса кургап кетиши мүмкүн. Анан монтип чөптөрүн чоңойтконго чейин чоңойто коюп үзүп турабыз. Чоңойгонду үзүп алайлы десек, башка гүлдөрдүн тамырын кошо жулуп алабыз. Бул гүлдөргө дагы кадимкидей жаш балага карагандай уход керек да. Эрте жаздан тарта Ош шаарына 1,5 миллион гүл эгилет. Бул үчүн Оштогу көктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба комбинатынын күнөсканасында 28 гүлдүн түрү даярдалууда. Тажи Турсункулова баш болгон кызматкерлер гүлдөрдү түрүнө, сортуна карап жылдырып, күнөсканадагы балансты кармоонун аракетинде. Жаз жай кандай келет да? Ошого карап гүлдөр чыгат да. Эгер эртерээк жаз келсе, эми оны Алла билет, Алла Таалам билет же бирок эртерээк жаз келсе деле гүлдөрдү азыр гүлдөрүбүз даяр почти эккенге. Эккенге дагы 1-2 айдын ичинде bundan да чоңоюшат булар. Алды уже гүлдөйт. Эми ушу жаз кандай келсе ошого карап аба ырайына карап туруп гүлдөр эшикке эгиле башталат да скверлерге. Ош шаарына гүлдөрдүн уругун Чехиядан алып келишет. Күнөсканадагы гүлдөр учурда пикрапкалуу стакандарга салынып эгилүү жолу менен даярдалууда. Быйыл шаарга жаңы гүлдөрдүн түрү да чыгат. Эми быйыл гүлдөрдүн түрлөрү, жаңы гүлдөр быйыл мына селлюлоза деп коет. Ушу гүлдүн да бир 2-3 түрү бар. Катарантус деген гүлдөрүбүз бар. Олордун да бир 4-5 түрү бар. Анан ушу петунели деген гүлдөрүбүз бар. Өздөрү бир эле ат менен аталат, бирок ошолордун да 5-10 түрлөрү бар да. Анан мына катарантустун дагы жылда бир 2-3 түрү болгон. Быйыл дагы 3-4 түрдөн ашыгыраак бир 2 кыл түрлөрү бар да. Башкача түрлөрү бар быйыл дагы. Ишкананын бюджети былтыркы жылы 132 миллион сом болсо, быйыл 152 миллион сомду түзүүрү пландалууда. Ош шаарына быйыл 1,5 миллион гүлдүн эгилүүсү күтүлүүдө. Ошол негизинен биз гүлдөрдү ушу Чехия өлкөсүнөн алып келебиз. Ал гүлдөр ошол уруктарын алдын ала заказ кылып, тендер аркылуу атайын фирмалар утуп, ошолор алып келет да. Биз ушул жерде ошол гүлдөрдү өстүрүп, чоңойтуп, эгүүгө даярдап беребиз шаардын чыгышына. Анан ал гүлдөр шаардагы ошо өзүнүн аянттары бар, 99 гектар жерибиз бар шаар боюнча. Ошол 99 гектар жерде гүл аянттар, жашыл зоналар, парктардын арасында керектүү жерлерге гүлдөрдү эгебиз. Бүт дүйнөдө эле ушул бизде өстүргөн гүлдөр эле өстүрүлөт. Болгону ошол ар мамлекеттин климатына жараша кээ бир гүлдөр көпкө турат. Салкын мейлин климаттагы өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн гүлдөр ушул кеч күзгө чейин эле бир эгилген гүл тура берет да. Алардын аба ырайынын климаты ошого туура келет. А бизде эрте жазда салкын болсо, жайда бар ысык болуп өтө. Анан кийин суук учурларда болуп калат, үшүгү жүргөн учурлар болуп калат. Ошон үчүн бизде ошол гүлдөрдү 3-4 этап дегенибиз ошондон болот. Шаарга көрк берип турган гүлдөрдүн жаңы түрлөрү да эгилет. 4-5 этап менен эгилгендиктен гүлдөрдүн түрү, сортуна карап даярдашат. Учурда эрте жаздан баштап гүлдөрдү эгүү үчүн даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Ош шаарынын чет жакасындагы дача конушунун тургундары коммуникациялык кызматтарга жана мектепке муктаж. Аймак калаанын карамагына киргенине карабай 10 жылдан бери инфраструктурасы жакшырбай, жашоого ыңгайлуу шарт түзүлбөй келет. Конушка 8 жыл алдында түптөлгөн мектеп каражаттын жоктугунан аягына чыкпай келет. Шаардыктардын дагы бир көйгөйү турак жайлардын техникалык паспортунун жоктугу. Кароосуз калдык деп нааразы болуп, шаардык мэрияга чогулган жарандар дача конушунун тургундары. Чогулгандар кала мэри менен жолугушууну талап кылып көйгөйлөрүн айтышты. Эски конуштагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири мектеп. Шаардан 8 чакырым алыстыктагы конушка 275 орундуу билим уянын курулушу 2015-жылы башталган. Жеткинчектер муктаж болгон мекемени 2017-жылы пайдаланууга берүү мерчемделген, бирок каражаттын тартыштыгынан 8 жылга созулуп кеткен. Аймактагы окуучулар каланын ар тарабындагы мектепке барып билим алууга аргасыз. Ого бар буга бар түртүлөбүз.
кайерге барышыбызды билбей ушинтип келип турабыз. Анан дагы бизде ошо көбүнчө эле жол маселеси менен маршрутка жок. Бизге окшогондор барып көрсүн. Мына окуучулар чыккандан кийин канча жол жүрөт, ысыкта, суукта неме болот. Ошо окшогон көйгөйлөр менен келдик. Бизде көйгөй көп өзү. Анан мындай каналдын суусу ол да таза суу эмес. Мындай неме кылса, кээде ошо койгон крантарыбыздын арасына баягы кир токтоп калат. Кээде onu ичиштен ham жиркенип калабыз. Иланчы жок, ошону ичип атабыз. Союздан калган айылдагы тургундардын көпчүлүгүнүн үйүнүн документи жок. Мындан улам мамлекеттик акт берүү үчүн атайын комиссия дагы түзүлгөн. Бирок жергиликтүүлөр комиссия 1 жылдан бери карабай системалуу акча алууга өткөнүн мэрге даттанышты. Дача конушунда болжолдуу 70 турак жайдын документи жок. Шаар бийлиги мунапыстын негизинде үйлөрдүн документин чечип берүүнү убада кылышты. Кызыл китеп боюнча бизге кызыл китеп болбосо өтө кыйналдык. Эгер бул жерден эртерээк чечилбесе, биз жогорку жакка чейин барганга даярбыз азыр. Шундай деңгээлге келип калды элде. Ошо бир маселе суу. Ушул кишиге бардык күнөө азыр ушуда деп атат. Баягы немени бурмалаган ушу киши деп атат. Бул Нураныкка иштейби же Мелияга иштейби? Бул ачык эс. Жана сүйлөштүкпү? Азыр мындайда дагы сөзүмдү бүтүрүп алайын. Ошо Нуранов жерди баары сатып атабы? Ол же токтой туруң. Неме документ бере албайт, же справка бербейт. Азыр мэрия болсо жолду курбаса, дестат курбаса, столбанды койбастан, Нуран эч нерсе кылбай эле жерди сатып атса, буну кандай кылып түшүнөбүз? Киши каякта Нуран деген? Өткөн жылы биз бала бакчаны куруп бүтүрдүк. Бала бакча бар. Андан сырткары мектеп бар ошо жерде. Мектеп бар, бүгүнкү күндө мектеп токтоп калды. Себеби ал биринчиден финансированиясы республиканский бюджеттен болду. Экинчиси ал долгострой болуп кетти. Бир 5-6 жылдан бери мектеп бүтө элек. Акча жокта байланыштуу. Ошого азыркы подрядчик ошо строительный компания, ошо мектепти уткан компания менен соттошо. Биз сотко берди азыр. Биз сотко берди, перерасчет кылып бергиле. Бүгүнкү күндө 6 жыл болсо, допустим, строительный материал, арматура, цемент, кыш, башка нерселер кымбаттап кетти. Ошонун себеби ага перерасчет кылып бергиле деп азыр биз соттошотабыз ал киши менен. Кичи районго 6 жыл мурун таза суу чыгарылган, бирок суу кампасы 100гө жакын гана түтүнгө жеткендиктен жергиликтүүлөрдүн 30%-ын гана камсыздай алат. Ичүүчү сууга жетпегендери водовоз менен ташып ичүүгө же арыкта сууну тазартууга аргасызбыз дешет. Дача конушунда шаар бийлиги менен жеке тараптын соту болгондуктан жер маселеси чечилсе гана кошумча суу кампасы курууга мүмкүн болорун билдиришет. Ал эми өткөн жылы курулган 1 чакырымга жакын асфальттын сапатына да нааразы болгондор бар. Кагаз жүзүндө справканы берип атабыз, бирок тилекке каршы ал көп инстанцияларга өтпөй атат уже. Булардын биринчи маселеси бул. Экинчи маселеси чындап суулары жок. Суу буларга чыга элек. Поливной суулар чыгарган. Анан кийин тиги бактарды коюп алып ошого суу толтуруп водовоз менен алып келип ошондой суу менен ичишет. Эми айта берсе бул дачаларда көйгөй ошончо. Булардын айтып өткүз көйгөйлөрү ошончо. Мисалы документтери жок, суусу жок, жолу жок, транспорт ал жактарга чыкпайт, мектептер жок. Турак жайларынын документинин каттуусу жок болгондуктан социалдык жөлөк пул алуу да токтоп калган. Жергиликтүүлөр аймактын инфратүзүмүн жакшыртуу жана ичүүчү суу чыгарып берүүнү да өтүнүшөт. Учурда дача конушунда болжолдуу 10 миңден ашуун тургун күн кечирет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлар топтому менен Азия ТВ ЧКТ сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыз аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.